Бул Амантурдун самын чыгарчу чакан ишканасы. Анда кир самын чыгарууга керектүү бардык аппараттар бар. Каарманыбыз ширетүүчү кесиптин ээси болгондуктан алардын баарын өзү эле жасап алган. Ага мурда сатып алган аппараты бат-баттан бузулуусу себеп болуптур. Бул экинчи аппаратым булчу. Биринчи аппаратымды сатып алдым. Москвада иштеп жүрүп, интернеттен Өзбекстанда чыгаргандарды көрүп калып, ал жактан 80 миңге сатып алгам аппаратты. Бирок ал аппарат иштей берип, пробеги кеп калган аппарат экен. Аны бир-эки жер ремонт кылдым, оңдодум. Станоктучу. Интернетке чыгардым эле, казакстандыктар заказ кылып, ошолор алып кетип калышты. Аны 100ге сатып бердим. Амантур жасаган бир нече бөлүктөн турган аппаратты $5000 сатып алса болот. Амантур болсо алардын баарын бир айга жетпеген убакытта 100 000 сомдой акчага эле жасап алган. Мен өзүм кесибим сварщик. Сварка менен алектенем. Анан көрүп, кайра эле ошондой кылып жасап койдум өзүм эле. Унаанын тетиктери бар, калган жөнөкөй темир. Унаанын тетиктери ошол карданы бар. Калганы базардан эле сатып алдым. Амантурдун самын чыгарып жатканына аз гана убакыт болду. Тагыраагы ал ишкерликти баштаган учурда пандемиядан улам карантин болуп чектөөлөр алынгандан кийин кайрадан ишин жанданткан. Ал кышкысын самынга керектүү майларды табуу кыйын болгондуктан азырынча аптасына бир ирет гана кир самын чыгарып жатканын айтат. Бул малдын майы. Кушканалардан чогултуп алып келебиз буларды. Налыс болсо симичка май. Кафеден отход майлар чогултабыз буларды. Самынга керектүү, эң керектүү майлар ушулар. Ушулар чогултуп алып келип, анал жерге апарып чогултабыз. Ошол өзүнүн нормасына жеткенде бардын кошуп, бир казаныбыз бар, чоң казан. Ошоңго салып, эртип, кошумчаларын кошобуз. Мына жерде бир кухнябызды склад кылып алганбыз. Самынга керектүү майларды ушул жерге алып келип чогултабыз. Самын чыгаруу үчүн керектүү майлар, химиялык заттар аралаштырылып бир нече баскычтан өтөт. Андан кийин гана биз базардан же дүкөндөн сатып алчу самын чыгарылат. 3-4 саат айланат бул жердечи. Айланып, стружка кылып коет да. Баа самын, суюк самын кургап, укаланып кетет да. Майда болупчу, стружка болуп калат. Булундан алып, сырадында бул жерден алабыз. Лопаткалап алып туруп, бул жага салып самын кылып чыгара беребиз да. Самын мындан бир алып салганыбызда жумшак болуп, колго жабышыраак болуп, жакшы болуп чыкса, сыра самын чыгарабыз. Эгер укаланып, мына станоктон чыкканда билинип калат да, укаланып түшүп калган болсо, кайра бул жака төгөбүз дагы. Кайра станокко салып, станоктон 2-3 жолу чыгарабыз. Самын чыгарууда Амантурдун негизги жардамчысы бир тууган агасы. Ал эми жумушчу күч көбүрөөк керек болгон учурда үй бүлө мүчөлөрүнүн баары жумушка тартылат. Даяр болгон самындарды жергиликтүү базарга сатууга чыгарышат. Буну шаарга ошол өзүбүздүн оптумчиктерибиз бар шаардачы. Аларга 15-14 сомдон оптум апарып өткөрөбүз. Бунун составы 72% май, калганы химикат мунчу. Ошон үчүн мына жерде 72 деген жазуусу менен басылган да биздикиндечи. 3 түрү бар. Биздики мына кичинекей самын бул. Граммы 220 грамм. Буну класс деген дагы өзүм ойлоп, өзүм жасагам. Ушул жаккан үчүн ошол порошокодон класс деген экөөнүн маркасы бир кылып чыгарайлы деп план кылдыбыз. Амантур бир үй бүлөдө 5 бир туугандын кенжеси. Учурда өзү да үй бүлө күтүп, келинчеги да анын ишкердигине кол кабыш кылып келет. Каарманыбыз алдыда самындан сырткары кир жуучу порошокторду чыгаруу ниетинде. Мындан сырткары бир нече бөлүктөн турган ишкана ачып, пластик буюмдарды чыгаруу аракетинде жүрөт. Эгер өкмөт жаш ишкерге колдоо көрсөтсө, элет жериндеги ондогон адамдар жумуш менен камсыз болмок.